Жаңы жылды түрдүү жарык менен кооздук жараткан салюттарсыз элестетүү кыйын. Жыл өткөн сайын салюттардын саны өсүүдө, баалары да ар түрдүү. 20 сомдон 20 миң сомго чейин. Кымбаты асманга бийик көтөрүлүп, бир канча жолу атылып, ар түрдүү жарык берет. Бирок ошол эле учурда анын кооздугунан кооптуулугу көбүрөөк. Мындан улам шаардагы борбордук жана жеке менчик базарларга экотехинспекция өкүлдөрү рейд жүргүздү. Бул башка бирөөнүн контейнери. Мына жиштер. Дагы кандай эмелер? Пиротехникалык заттарды базарда сатууга мүмкүн эместигине карабай, жыл сайын сатылат. Турбаза базарында соода кылган бул жигит жардыруучу заттарды сата баштаганына бир жума болгонун айтат. Экотехинспекциянын өкүлү салют сатууга уруксат кагазын, тийиштүү башка документтерин талап кылганда эч нерсе көрсөтө албады. Акыры сатуучуга эскертүү берилип, анын товарлары жыйналды. Мен бул жерде жардамчы элем. Азыр бул жака кетти эле. Yok, kim ruhsat bergen? Şu ruhsat bergen organizasyasına açsa? Organizasyayım bizden nemeler men kelişkemiz de. Kim ruhsat berapsınız? Oş nemeden alaz da. Öçüp turarınızlar anan keyin aytam men nemeden. Buna nemeden. Yok alsın. Biz nemeden pazarını boyunca kayrılaz emçes nemelerden alabız. Anam buna oşta nemede kuraldı күчтөр немесинен алабыз да. Уруксат разрешениени ошо. Bu jarıtçılardan yapmak ister? Бишкектен Новый век фирмадан келет. Lisensiyası menene? Ооба, лицензиялар берилет жылда жаңылап неме кылып. Assalamu alaikum. Кандай экен? Саламы жакшы, кандайсың? Ал эми бул сатуучу жыл сайын эле жаңы жыл алдында жардыруучу заттарды сатат. Тийиштүү документтерин эртелеп эле даярдап алган. Бирок рейд учурунда көрсөтө албагандыгы үчүн анын да товарлары жыйналды. Mesela bu jarылып кетсе, bu порох менен чыкты. Пиротехникалык заттарды адам көп топтолгон жайларда базарда сатууга мүмкүн эмес. Эреже тартиби менен сакталбаса өтө кооптуу. Бирок сатуучулар Ош шаарында буга окшогон товарларды сатуу үчүн жай жок болгондуктан базарда сатууга аргасыз. Баягы коопсуздук аралыктар сакталбайт бул жерде. Бирок ака, эми сиз деле туура айттыңыз, мындай да. Мисалы биз базардан бөлөк пиротехниканы саткан жер жокту, жай жокту Кыргызстанда. Ошон үчүн мэрия кайрылган. Бул эл көп топтолгон жерлерде пиротехникалык заттарды сатууга толугу менен тыйым салынат. Аларды сатса болот. Атайын бир коопсуздук эрежелери сакталган, өрт коопсуздук эрежелери. Ошол мен айткан 368 пиротехникалык заттарды колдонуучу эрежелердин негизинде шаардан тышкары, эл жок жерде, жакынкы имараттардан 100 метр алыстыкта. Эгер анын дагы бул жарылуучу заттардын өзүнүн ударны өзүнүн күчү болот, ошондон чоң болсо 300-400 метр аралыктарда сакталыш керек. Рейд жаңы жылга чейин уланат. Мыйзамга баш ийбеген сатуучуларга 1000 сомдон 50 миң сомго чейин айыппул салынат. Ал эми айрым сатуучулар пиротехниканы базарда сатууга эмес, аны алып келүүгө уруксат алган. Алган ошо реализацияга алган. Уруксат берет, маселен, алып келгенге, же ташыганга деген. Анан определенный мына жерде сатасың деген уруксат жок булардачы. Булар азыр бизге көрсөтүш мүмкүн. Мына мен мынанча түрүнү же мынанча количестводагы деп көрсөтүш мүмкүн. Сата берсин уруксат. Но базарда сатпасын. Баягы коопсуздук жерде сакталган жерде сатсын. Рейд учурунда жеке менчик базарларда саткан сатуучуларга эскертүү берилип, товарлары жыйналды. Ал эми борбордук базардагы 700гө чукул контейнерден пиротехникалык заттар көрүнгөн жок. Себеби базар жетекчиси пиротехника сатууга тыюу салыптыр. Фероза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.